Менин атым Максат Муктаров, мен эл аралык коучмун, life coach. Коучингди бул жаңы терминология, Кыргызстанга да жаңы келди. Бул бирок мисалы Америкада бул аябай бат өнүгүп аткан индустрия. Коучинг бул мен коуч катары эмне иш кылам деп көп сурайт. Кээ бирге түшүнбөгөн үчүн психолог болушу мүмкүн деп айтышат. Бул коучтар психологдор эмес. Бул коуч деген мындай да жөнөкөй адамды алат, эл катары жашаган адамды алат дагы, аны жогорку деңгээлге чыгарганга жардам берет коуч. Бул деген сөз коуч ошол киши менен иштейт, же ошол аудитория менен иштейт дагы, алардын түшүнүктөрүнү өзгөртөт. Мындай кандай мысленный установка дегендер бар да, мындай ой жүгүртүүлөрүнүн түздөйт деген мындай айтады. Ошондо ошол адамга башкача маанилер келет, башкача нерселерди үйрөнгөндөн кийин ал максатына жетүүнү тезирээк кетет, же максатыны таба алат. Ийгиликтин 80% бул Тони Роббинс айткандай, Тони Роббинстен уккан нерсем, ийгиликтин 80% адамдын ичиндеги болгон кубулуштар, бүт ойлонгону, ой жүгүртүүсү, мындай сезимдерин баары, ошолордун баары 80% ийгиликке жетиш үчүн ошол ичи экен адам, ичи менен жетет экен. 20% сырткы факторлор. Сырткы факторлор эмне болушу мүмкүн? Сиз ушул университетти бүтүрдүңүз, же кыргызсыз, айылдыксыз, же башка улуттансыз, аялсыз, эркексиз, баласыз, чоң, буларды ошон үчүн кыла албайм дегендериңиздин баары 20%. Мисалы, сиз университетти бүтпөй калдыңыз дейли, мектеп окуучуну же мектепте да окуй калдыңыз. Мектепте окуй калдым, мен ийгиликке жетишим кыйын, негенде мектеп бүтпөй калдым болду да. Жок, ал туура эмес. Эгер ошентип ойлосоңуз, анын баары 20%. Сиз 80% ичиңизди жакшы эмесеңиз, 80% ийгиликке жетесиз. Албетте, сиз өзүңүздү 80%ыңыз кылсаңыз, сырттагы бүт баары сизге каршы иштебейт да. Ал эмне болот? Алардын мындай сырткы эмелер да сизге жардам берет. Ошондо сиз 90%га жетиш үчүн сиз ичиңиз менен иштесеңиз 90%га жетесиз. Ички дүйнөнү өзгөртүүдөн баштап биринчи адам эмне, ким болгонун билиш керек да. Биздин көбүнчө азыр мисалы сиз кимсиз десем, сиз айтасыз, атыңызды айтасыз. Менин атым Максат Муктаров. Бул мен эмесмин. Билесизби эмнеге? Негенде Максат, анан Муктаров бул менин ата-энем, анан ушул өлкө мага фамилиям ушунду айтышым керек, атым ушунда. Мен сырттан берилген нерсе, туурабы? Анан мен сен атасың, сен ушуну кыла аласың, кыла албайсың деп сырттагы бүт нерсе, мен жөнүндө айтылган нерселерди мээме кирген дагы, мен киммин дегенде ошолорду айтып берем. Ал чыныгы мен эмесмин, ал чектелген менмин. Мындай айтканда элдин айткан менимин да. Мен өзүм тапкан мен киммин? Аны көп киши билбейт. Өзүнү элестете албайт да, кайсыл жакта болгонунча. Ошон үчүн сизге эң маанилүү нерсе сиз өзүңүздү табышыңыз керек. Суроо бересиз да, мен киммин деп. Мен киммин дегенде, жанакы айтып, азыр сизге айтсам, мен киммин десем айтып бересиз да, мен ушул жаштамын, ушул жактамын, айылда төлөгөн, бияктамын, ушул ишти кылып атам, болду, ушул менмин дейсиз. Ал сиз эмессиз. Ал чектелген, сиз элдин бергенсиз да. Мен анда эмне кыласыз, сиз өзүңүз табасыз. Отуруп ойлонсоңуз, мен киммин, мен эмнени жакшы көрөм, эмне кылам, кайсы кыялдарга жетким келип атат деп өзүңүздүн ичиңизди уксаңыз, ошондо башка нерселер чыгат. Аябагандай мындай гигантный нерсе чыгат да. Бир киши ичи дарыя болушу мүмкүн да. Бирок чыгара албай атат да, монтип, тоскоолор коюп койгон, дарыяны жаап койгон да, мындайчы канчалаган нерсе менен, тем более кичинесинен баштап жапкан үчүн ал калың болуп койгон да. Азыр сиз ошоңузду тапканда мында атырылып чыгасыз да дүйнөгөчү. Атырылып чыгасыз дагы, дүйнөгө эмес, жашооңузга чыгасыз. Чыныгы сиз чыгасыз, аябай күчтүү болосуз. Аябай жакшы киши болосуз, аябай кандай десем, чоң максаттарыңыз, кыялдарыңыз, мындай дүйнөнү дүргүрөткөн сиз чыгасыз. Бул ар бир адамдын ичинде бар. Ар бир адамзат болгон чыгат. Көбүнчө адамдарды бастырып койгон да. Бала 7 жашына чейин эмне үйрөнсө, подсознаниясына жазылат экен да. Подсознаниясына жазылган деген сөз, ал подсознание адамдын 95% жашоосун контролдойт. Фундамент. Мисалы, сиз азыр эмне кылып атсаңыз, дайыма байкабай кылып аткан нерсеңиз баары подсознаниега жазылган нерсе. Аны 7 жашыңызга чейин түз эле сиңип калган ал жергечи. Мындай деген сөз бар да, 7 жашыңызга чейин приложение түшкөн мээңизге. Анан 7ден кийин 70ке чейин сиз ошол приложениени колдоносуз. Жашоодо кантип жашаш керек деген, эмне кылыш керек, эмне жакшы, эмне жаман болду. 7ден кийин уже түз түшпөйт да. Значит, азыр бир нерседен кыйналып атсаңыз, анда сизде 7 жашыңызга чейин приложение түшкөн жок. Ал үй бүлөңүздө андай нерсе жок эле да. Ал нерсеге маани берилбейт эле.
Мен ата бала менен мындай качественный, сапаттуу убакыт өткөрүш керек. Сапаттуу деген эмне? Отуруп алып аны менен кечке жөнүнөн кино көрүп отурса, же үйдө эле жүрөт, ата мен үйдө жүрөм да балдарым ойноп жүрөт, эч кимди андай эмес. Убакыт өткөрүп атам, анда убакыт өткөрдүңүз, анда эч мындай бир таасир бербеди балага. Жөн сизди көрүп атат, болду, эмне кылып атканыңызды көрдү, болду. Ата убакыт мындай сапаттуу убакыт өткөрүп эмне болот? Бала менен отурат. Баланын оюнун ойнойт. Ага бирдемке үйрөткөн кереги жок. Баланын жанында болот. Бала атасына көрсөтөт оюнуну. Атам мага караңызчы, мына кызык десе, ата эмне кылыш керек? Деп мындай жакшы зритель болуш керек да, көрөрман болуш керек. Ата үйрөткөн кереги жок. Ата баласын карап эле баласын эмне айтса, эме кылганын жакшы көрө алыш керек. Мындай болот да. Балам оюнчук атат, мына кызылды караңыз дейт, мен кичинекей кызым. Бул караңыз, кызыл деп атат да. А мен кызылды билем да. Кызыл эми мага кызыктуу болобу? Свет, түс. Кызыктуу эмес. Мен аны өмүр бою 30 жылдан бери кызыл десеңиз, могу кызыл эмне болуптур дейсиз да. А балага эмне болот билесизби? Бул кызыл, бул дүйнөгө биринчи жолу келип атат да. Кызыл свет буга биринчи жолу көрүнүп атат. Аябай кызыктуу нерсе да. Азыр мен сизге Кытайдан же Америкадан бир какой-то бир аппарат алып келип көрсөтсөм, эч өмүрүңүздө көрбөсөңүз, бул эмне кылат деп ушул жерден бүт нерсени сурайсыз да. Балага да ошондой да. Кызыл свет, ручка, дуал, таш, маш, биздин билген жөнөкөй нерселер аябай кызык. Анткени бул дүйнөгө, бул алар үчүн башка планета да, мындай айткандачы. Ошо планетага келди дагы бул жерде эмне бар деп карап атат да. Ошон үчүн алга ар нерсе кызык. Сиз актер катары мындай искренне кызылга кызыкпасаңыз дагы балаңыз үчүн кызыл экен, туура айтасың, карасаң бул кызыл экен деп баягы кызыгууңузду көрсөтсөңүз, бала ал кызылды көбүрөөк үйрөнөт, тезирээк үйрөнөт. Ал мен кызылды айттым, бул башкача нерселерди, мындай жөнөкөй нерсе тезирээк үйрөнөт да, дагы чоң нерселер үйрөнгөнгө умтулат. Эгер аны кылбай койсоңуз, бала мындай кандай десем, шагыны сындырып коесуз да. Шунчалык интересный, кызыктуу нерсени көрсөтсөм карабай атасыз деген болуп калат да, түшүндүңүзбү? Анда болсо атасы менен баласынын эмеси, связкасы мындай күчтүү болбой калат. Ошон үчүн ата эмне кылыш керек? Үйгө келди, баласы менен жөн эле ойнош керек. Бирдемке үйрөтөйүн, тигиндей кереги жок. Мындай сөз бар го, алма дарагынан алыс түшпөйт. Түшүндүңүзбү? Сиз өзүңүз аябай жакшы болсоңуз, кызыктуу киши болсоңуз балаңыз сиздей болот. А өзүңүздү өнүктүрбөсөңүз, жүрө берсеңиз, балам сен оку, сен мындай болушуң, мен мынтип жүрөм, мага эме демес. Сиздин акчалай эмеңизге баалабаңыз. Сиз айылдык болсоңуз, малчы болсоңуз деле, мен малчымын да, балам сен жакшы оку эмес. Малчы болгон киши деле балага ал түшүнбөйт тагыла. Канча акча, ийгилик, президент деген нерселерди түшүнбөйт алчы. Ал жөн атасынын адамгерчилигини, кийингендерини, мисалы таза тамак жегендерин, эме кылгандарын, сүйлөгөндөрүн, жакшы нерсени балага ошол жетет.